Кутмандуу күнүңүздөр менен эфирде жаңылыктар топтому. Студияда мен Жайнагүл Зармамат кызы, саламатсыздарбы? Кыргыз-Өзбек эл аралык университети рынок шартындагы атаандаштык күч алган бүгүнкү күндүн шартында бүтүрүүчүлөрдүн жумуш менен камсыз болушуна багыт берүү максатында өз кесибиңдин мыктысы бол аталышындагы иш-чара уюштурду. Иш-чарага Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин бүтүрүүчү курстун студенттери аталган университетти бүтүрүп тармактарда иштеп жаткан адистер чакырылды. Жолугушуунун жүрүшүндө учурда ийгиликтүү иштеп жаткан бүтүрүүчү тууралуу кенен маалымат айтылып тааныштырылды. Ага улай эле бул окуу жайды бүтүрүп кеткен адистер студенттик күндөрүндөгү кызыктуу окуяларды айтып беришти. Ошондой эле бүгүнкү күндө иштеп жаткан жумуш орундары жетишкен ийгиликтери жөнүндө маалымат беришти. Иш-чара суроо-жооп түрүндө уланды. Соңунда иш-чарага сый-конок катары келип катышкан бүтүрүүчүлөргө университеттин ыраазычылык каты тапшырылды. Эки тараптуу түзүлгөн келишимдин негизинде 1+1, 2+2 билим берүү программасынын алкагында Устинов атындагы Военмекс-Балтика мамлекеттик техникалык университетинин өкүлү Россия-Кыргызстан техникалык университеттеринин консорциумунун Кыргызстандагы координатору Наталья Шорохова Кыргыз-Өзбек эл аралык университетине атайын иш сапары менен келишти. Сый-конокторду университеттин ректору профессор Чаткалбай Райымбаев кабыл алды. Андан соң коноктор университеттин окутуучулары 1+1, 2+2 билим берүү программасынын алкагында Военмекс-Балтика мамлекеттик техникалык университетинде магистратурада окуп жаткан магистранттары менен жолугушту. Иш-чаранын жүрүшүндө аталган окуу жайдын өкүлү Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин мугалимдерине кесиптик тажрыйбасын жогорулаткандыгы тастыктаган күбөлүктөрүн тапшырды. Мы проводим мероприятия в международном Кыргыз-Орус техникалык университеттеринин консорциумунун алкагында Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин студенттери менен Военмек-Балтика техникалык университеттеринин студенттеринин байланышын күчөтүп, 2+2 билим берүү программасынын алкагында берилген квотага ылайык кош диплом алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу максатында аталган университеттер эки тараптуу кызматташууну ийгиликтүү улантып жаткандыгын белгилей кетишим керек. Имени Дмитрия Федоровича Устинова, города Санкт-Петербург. Эки тараптуу кызматташуу максатында Түндүк Кавказ мамлекеттик академиясынын эл аралык кызматташуу жана тышкы байланыштар башкармалыгынын башчысы Назим Бисилов, Питервиз кызматташуу боюнча Евразиялык агентствосунун башкы директору Данияр Асен Алханов Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинде болушту. Алыстан келген сый-конокторду окуу жайдын ректору профессор Чаткалбай Райымбаев кабыл алып, университеттин кыскача тарыхы менен тааныштырды. Андан соң эки тараптуу келишим түзүлүп, Санкт-Петербург шаарындагы окуу жайлары менен кызматташуу планы талкууланды. Жыйынтыгында Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин окумуштуулары, окутуучу жана студенттери үчүн академиялык мобилдүүлүгүнө жана илимий изилдөө иштеринде колдоолор көрсөтүүлөрү белгиленди. Тарых филология факультетинин англис филология кафедрасы Дайч Мечспас аталышындагы немис тилинде баарлашуу клубунун ачылыш аземин уюштурду. Салтанаттуу ачылышка университеттин жетекчилиги, факультеттин декандары, Ош мамлекеттик университетинин эл аралык билим берүү программаларынын жогорку мектебинен, Ош мамлекеттик дүйнөлүк тилдер жана маданияты факультетинин атайын өкүлдөрү келип катышты. Мындан тышкары Оштогу жогорку окуу жайларынын студенттери, окуучулары, шаарыбыздагы чет тилдерди окутуу борборлорунун жетекчилери салтанаттын сый-коногу болушту. Салтанаттын жүрүшүндө клубдун ишмерлүүлүгү боюнча презентация жасады. Клубдун респонденттери немис тилиндеги ырларды ырдоо, катышуучулар арасында квиз немис тили тууралуу билгичтерин аныктоо максатында сурамжылоо жүргүзүлдү. Келген коноктор клубдун ишине ийгиликтерди каалап, биргеликте иш-чараларды уюштуруу ниеттерин билдиришти. Тарых филология факультетинде Кош жылдыз 2022 кароосунак өттү. Сынактын факультеттин таланттуу студенттеринен 4 жоп чыгып, 4 этап боюнча көз өнөрлөрүн тартуулашты. Калыстар тобу жеңүүчүлөрдү аныктагандан кийин алар факультет тарабынан диплом жана акчалай сыйлыктарга ээ болушту. Бул иш-чараны уюштуруунун негизги максаты студенттердин окуудан сырткары маданий эс алуусун уюштуруу менен алардын ортосундагы достукту бекемдеп, таланттуу студенттерге шарт түзүп, өнөрлөрүн коомчулукка алып чыгуу болуп саналгандыгы белгиленди. Афина техникалык университетинин инженердик факультетинин профессору Петрос Аксаопулос Erasmus программасынын алкагында Кыргыз-Өзбек эл аралык университетине келди. Алгачкы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин ректору профессор Чаткалбай Райымбаевдин кабыл алуусунда болду.
Мында академиялык мобилдүүлүктү активдештирүү, энергетика багытында иштеп чыккан окуу усулдук колдонмолорду орус, кыргыз тилдерине которуу жолу аркылуу окуу теориясына киргизүү маселеси ортого коюлду. Ошону менен катар эле эл аралык матчтарда тегерек стол өткөрүү боюнча пландар талкууланды. Андан соң инженердик технологиялык факультетинин окутуучулары студенттер менен жолугушуу уюштуруп кызыктуу баарлашуу жүрдү. Кыргыз-Өзбек эл аралык университетиндеги филология багытында билим алып жаткан студенттерге конук лекция өтүү максатында Кыргыз Илимдер Академиясынын ага илимий кызматкери профессор Али Турдугулов аталган окуу жайга келди. Профессор Али Турдугулов иш сапарынын башында Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин ректору профессор Чаткалбай Райымбаевдин кабыл алуусунда болду. Окуу жайдагы илимий багытта жүргүзүлүп жаткан иштери боюнча маалымат алды. Андан соң тарых филология факультетинин Кыргыз филологиясы кафедрасынын окутуучуларына студенттерине кыргыз адабиятынын тарыхы жана теориясы аталышында кызыктуу конук лекция өтүп берди. Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин окуу усулдук кеңешинин кезектеги отуруму болуп өттү. Күн тартибинде бүтүрүүчүнүн компоненттик модели, студенттердин өз алдынча иштерин уюштуруунун жолдору, окуу усулдук колдонмолорду талкуулоо жана бекитүү маселелери каралды. Окуу усулдук кеңешке Бишкектеги Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин кадрларды даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу факультетинин окуу иштери боюнча директорунун орун басары Айсулуу Парманасова жана ушул эле университеттин квалификацияны жогорулатуу бөлүмүнүн жетекчиси Жамиля Атыканова катышып, университеттер аралык кызматташуулар боюнча баяндама жасашты. Ошондой эле педагогикалык чеберчиликти арттыруу деген темада курстан өткөн угуучуларга сертификаттарды тапшырышты. Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин тарых филология факультетинин англис филологиясы кафедрасы тарабынан студенттердин сынагына сынбай-сыңбы аттуу иш-чара уюштурулду. Аталган иш-чаранын коногу катары Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин ректору профессор Чаткалбай Райымбаев катышты. Ал студенттердин ар кандай багытта берген суроолоруна жооп берди. Жыйынтыгында мыкты деп табылган суроолордун ээсине ректор китептерди белекке берди. Диний экстремизмге жана терроризмге каршы күрөшүүдө ички иштер органдарынын ролу аталышындагы окуу усулдук практикалык семинар өттү. Иш-чарага юридика Бажи факультетинин окутуучулары, студенттери, Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин милициянын генерал-майору Жапар Шабиров атындагы республикалык окуу борборунун Ош облустук филиалынын курсанттары катышты. Семинар башталганга чейин келген коноктор окуу жайдын материалдык техникалык базасы менен жакындан таанышып чыгышты. Иш-чаранын жүрүшүндө милициянын подполковниги Уланбек Абдыкаровдун түштүк аймагында диний экстремизмдин жайылуу факторлору деген темада өзүнүн баяндамасы угулду. Андан соң диний экстремизмге каршы күрөшүүдө ички иштер органдарынын ролу, милиция кызматкерлеринин ишмердүүлүгүнө байланышкан эс тутумду байкоо, ой жүгүртүүнү баалоо көлүгүүлөрү семинарды улантты. 2022 жылдын 31 март күнү инженердик технологиялык факультетинде жаз майрамдарына арналган иш-чара өттү. Бул иш-чарада таланттуу студенттер кыргыздын каада салттарын чагылдырган сахналык көрүнүштөрдү көргөзүп, кыз-жигиттердин акыйнек макалакка байтышы менен коштолду. Жаш баладай далечин акыягы издеп келдим, канат каккан уянды. Эки тараптуу кызматташуу максатында Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин ректору, Кыргыз Республикасынын Улуттар илимдер академиясынын академиги, илим жана техника багыты боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыгынын ээси, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, ветеринария ишмеринин доктору профессор Рысбек Нургазиев башында турган топ Кыргыз-Өзбек эл аралык университетине келишти. Сый конокторду алгач Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин ректору профессор Чаткалбай Райымбаев кабыл алды. Жолугушуу учурунда эки тарап билим берүү ишмердигине, академиялык мобилдүүлүктү колго алып тажрыйба алмашуу, илим багытында биргелешип илим изилдөө жүргүзүү маселеси боюнча макулдашууга барышты. Андан соң делегация мүчөлөрү Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин материалдык техникалык базасы, илим изилдөө багыттары чарбалык иштери менен таанышып чыгышты. Ага улай эле университеттин жыйындар залында университеттин профессордук окутуучулар жамааты менен жолугушууга келишти. Мында эки тараптын жетекчилери кызматташуунун багыттары боюнча жалпы маалымат беришти. Жыйындын жүрүшүндө сый коноктор Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин алгачкы ректору академик Махаматжан Мамасаидовго, Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин ардактуу профессору наамын ыйгарышты. Эки тараптуу кызматташуу келишимине жетекчилердин кол коюшу менен жолугушуу жыйынтыкталды. Ушуну менен бүгүнкү көрсөтүү соңуна келип жетти. Сиздер менен мен Жайнагүл Зармамат кызы болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.